Assalamualaikum, урматтуу кыргыз элим. Кечээки ызы чуунун башталышын анык чоо-жайын айтып кайрылууга туура келди. Мына 3 күндөн бери ооруканада жатып, эми өзүмө келбетим оңоло баштаганда кайрылуу жасадым. Чатактын башталышы Кыргыз улуттук Манас театрынын жыйналышы бүткөндөн кийин атайын уюшулган топтой болуп, директор Нурбек Талантбеков, Рыспай Исаков, Нурбек Калибек уулу жана мен төртөөбүз Нурбек Талантбеков директордун иш бөлмөсүнө кирип, ошол эле ошо чындыкты айтып, жакында өткөн Манас конкурсу, жаратма Манастардын конкурсу таза калыс өтпөгөндүгүн айтсам, ошого чычалап үшөө мени уртокмо калышты. Эми уртокмо калганда эки Нурбек ажыраткан болуп эки колун кармап берди. Рыспай Айкеден күткөн эмеспин. Болбогон жерден ушинтип мурунга чаап, ушинтип салды. Бирок мейли, келечек муун менде болбой, ошо чындыкты айтып, өзүнүн чындыгы үчүн, келечеги үчүн ачык чыксын деп мен ачык оюмду айттым. Чындык үчүн жарылдым. Буга чейин мен кечиримдимин. Рыспай Айкени кечиргем алда качан. Ал артына улумун аксакалдарды, кесиптештерди коюп алып, жамынып алып, мен керек болсо аларды андан артык сыйлайм. Рыспай Айке кыргыз элинен чын дилинен кечирим сурасын. Мыйзам чегинде жооп берсин. Сүйлөшөбүз өзүнчө дейт. Мен өзүнчө сүйлөшпөйм, мыйзам чегинде жооп берсин. Кыргыз элине тынчтык каалайм, мамлекетибизде өнүгүүсү болсун, элимден тынчтык күтөм. Ар кандай жалган жалаларга мен ишенбейм, жана мен ага убактымды да коротпойм. Мен элимден тынчтыкты жана чындыкты күтөм. Бар болуңуздар. Кадырман калк, мына 3 күндөн бери Асаналы экөөбүздүн ортобуздагы жеке маселе жалпы коомдук дуудуга айланып кетти. Бул экөөбүздүн ортобуздагы пикир келишпестик болчу. Асаналы ошол учурдагы кырдаалды эске алып көрөлү эми. Сен менин жиниме тийдиң, мен сенин ачууңду келтирдим. Экөөбүз чырдаша кеттик, балким ушул нерсени чечиш үчүн өзүнчө чечип алалы деп 3 күндөн бери артыңдан жолуга албай жүрөбүз. Мен өзүм эмес, мынакей жалпы манасчылар анын башында Назаркул Сейдирахманов өзү баш болуп жүрөбүз. Эл жалпы журттан дагы бир жолу кечирим сурайм. Мына жеке маселени жалпы дуудуга алдырып, Манас дүйнөсүнө сөз тийгизип алгандыгыбыз үчүн кечирим сурайбыз. Асаналы жеке маселени жеке чечели. Манас дүйнөсүнө, Манас ааламына, Манас театрына сөз тийгизбейли. Экөөбүз бири-бирибизди кечиришип ала турган жердебиз. Кел кечирим сурашалы.